Ушуну тартайбы. Бул 18-19 декабрь күндөрү тасмага алынган. Анда Жалал-Абад санаториясына жетекчинин милдетин аткаруучу болуп дайындалганын айткан Эгемберди Айтиев белгисиз адамдардын тобу менен имаратка кирүүгө аракет кылган. Анткени менен санаториянын жамааты аны киргизген эмес. Алар учурдагы жетекчини кызматтан кетирүү, ордуна жаңысын дайындоо мыйзамсыз болгонун айтып жатышат. 18 декабрь күнү Күчүков деп 4 адамдын колу менен, коллегиянын мүчөлөрүнүн колу менен деп келишкен. Бекитилди. Мен милдеттеги Кыргыз туризм башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучумун деп келген, чечим алып алып. Ошону менен бирге эле ол өзү милдетин убактылуу милдетин аткаруучу киши бизге биздин директорубузду дагы бир орун басарды жумуштан бошотуу боюнча буйрук чыгарып, анан башка эле бир сырттан эле бир адамды директордун милдетин аткаруучу деп буйрук чыгарып келиптир. Коллегиянын мүчөлөрү өзү булардын баягы срок полномочиясы бүткөн 4 декабрь күнү. 2017 жылы Жалал-Абад санаториясына жетекчинин орун басарынын милдетин аткаруучу болуп келип, 2 айдан кийин соттун чечими менен кайрадан кызматын тапшырган. Эгемберди Айтиев бул жолкусунда жетекчинин милдетин аткаруучу болуп дайындалып келген. Ал учурдагы жагдай боюнча буларга токтолду. Ушулга чейин 9 жылдан бери иштеп келген Абышкаевди, анын жардамчысын ошо коллегиянын чечими менен иштен бошотушуп, Кыргыз курорт Тологиянын жетекчиси Токобаева Чынараны иштен бошотушуп, коллегиянын чечими менен анын ордуна азыркы сиз сүйлөшкөн Күчүковду убактылуу бекитип, ошол Күчүковдун чечими менен мага приказ чыгып келдик ушул жерге. Анан ушу келип кире албай атабыз, булар кабыл албай атат. Мындай ручкасы ушундай формада болчу. Onu жүрүп алышкан, монтировка менен кайрып сындырып ташташты. 19 декабрда Эгемберди Айтиевди коштоп келгендер аны имаратка киргизүү үчүн эшиктердин туткаларын жана айнектерин сындырышкан. Бул боюнча санаториянын жетекчилиги милицияга арыз жазып, учурда бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине имаратты өз алдынча басып же ээлеп алуу беренеси менен катталып өндүрүшкө алынган. Ошол эле күнү, ошол эле учурда ушул курортко байланышкан дагы андан сырткары 3 арыз келип түшкөн. Ал бардык арыздар тең кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реесине катталып, бириси денесиге жеңил залал келтирүү, экинчиси эң баштык беренелер менен катталып, учурда ушул иштер боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Жогорудагы башаламандыктан кийин ден соолугуна байланыштуу өргүүдө жүргөн Кыргыз курорт туризм башкармалыгынын жетекчиси Чынара Токобаева кайрадан жумушуна чыгып, 19 декабрда орун басары Самарбек Күчүковду убактылуу кызматтан четтетип, Жалал-Абад санаториясынын жетекчиси боюнча чыккан буйруктарды да жокко чыгарган. Белгилей кетсек, Жалал-Абад санаториясынын учурдагы жетекчиси Максат Абышкаев ден соолугуна байланыштуу учурда эмгек өргүүдө. Ал аталган ден соолукту чыңдоочу жайды 2012 жылдан бери жетектеп келет. Учурда санаторияда 170 адам эмгектенет.